Карли! Карли, Атаңдын телефону өчүп калыптыр. Ошондуктан бүгүн мен келдим. бас отур. Достор, мен бул жерге келгенде ар кандай үндөр менен сүйлөгүм келе берет. Анткени мен Котормо жана үн коштоо студиясына келдим. Бул жерде 8 үн жаздыруучу студия бар. Келгиле анда. Чого кирип көрөлү. Анаса. Салам. Муну карасаң, мынча сулуу, чиркин-ай. Балдар, сабак бүттү. Керемет дүйнөгө жолду ачкан Алиса Тура. Бүгүн эмне кылсам экен я? Бул жерде Баластандан чыгып аткан бардык мультфильмдердин үндөрү которулуп коштолот. Ал эми күн тартиби, жумуш тартиби бул жерде кантип өтөт, бардыгын төкпөй, чачпай айтып берем дагы, бардыгын көргөзүп берем. Даярсыңбы? Кеттик анда баштадык. Пропеллер программасын активдештирдим. Азыркы биз коштоп аткан мультфильмдин аты Карли. Мен актан башкы каарман Бобинин үнүн коштоп атам. Эми оңдошум керек. Анан жеткенде Тониге берсем болот. Мультфильмге үн коштогон оор экен, кыйын экен. Ошо аракет кылабыз. Кое турчу. Эмне болсо? Бул жардам берет деп ойлогон. Муну оттон коркот деп атасыңбы? Кел бөлүнөбүз. Мен үн коштоп жаткан каармандын маанайына дал келдирип, аны тураганга аракет кылам. Алло. Ай! Бул эмне кылдың? Мутум шайтан алгырдыкы. Кайсыл мультфильмдерде сиздин үн коштооңузду уктук элек? Үн коштогоныма көп эле жыл болуп калды, бирок арасынан эсиме келип атат, Mini Force деген. Качып кете албайсыңар. Биз качпайбыз. Өзүңүздүн мүнөзүңүздөн башкача бир мүнөз болгон каарман кайсыл каарман болду эле? Бабу, бул жака келчи. Сен азыр мага банан алып келип беришиң керек. Ошол себептен мен күтүп жатам. Тезирээк кана. Эң сонун. Мен деген Токойдо жүрүп, аябай адашып кеттим. Жолун билсеңиз айтып коермузчу. Мен үй таппайды окшойм. Жок, андай эмес. Айланабызда буюмдар ушунча көп, бир нерсе табылат болуш керек. Мага жаккан ошо Бемби, Айдандагы кумурска, Бештииндагы беш карман, Жөжө, Кооз Короз деген мультфильмдер. Эми санап отурса 3,5 миңден ашык мультфильм бар. Ошонун бардыгында тең мен ушу 2-ден 3-төн кылып үн коштоп келгем. Бирок мен бул кесибимди жакшы көрөм, сүйөм деп айтсам болот. Азыр биз ошо кичинекей балдарды ошо үн коштогонго үйрөтүп, уже аракет жасап атабыз. Мына ушундай. Алардын арасынан мен дагы үн коштоочу актёрмун. Айтып берейинби бардыгын? Есениянын сыйкырдуу дүйнөсүндөгү Шмяк, Анатоль, Гошанын үндөрүн мен коштогом. Анатоль ал менин образыма, мындайча айтканда, карама каршы болчу. Анын үнү мындай эме сыяктуу болчу да. Мен деген тамак жегим келип атат. Ал аябай семиз болгондуктан мен аны мындайча чоңураак элестетип, Анатоль, бул ташты жылдыра аласыңбы? Ушунубу? Азыр. Сен аябай күчтүүсүң. деген сыяктуу үнүн кошточумун. Андан тышкары шыңырактарда Бүдүң Чаңдын ролун мен коштогом. Кандай десем, бул бир аз сериктирип экен. Мен деген аябай шашып атам. Азыр жумушка барам. деген сыяктуу болчу да. Кеттик. Баштадык. Могу канчадан байке? Бул деген элдик фильм. Бул жерде достор кастинг жүрүп атат. Үн режиссеру балдарды тандап жатат.
бул азыр Карли деген 52 сериалдык Япон сериалын которуп баштадык. Бул мультфильмдин маңызы, баягы айта турган ою да абдан жакшы экен. Кудай буйрса балдарга кыргызча тилде ушул мультфильмди Карлини сунуштоого даярдап атабыз. Достор, бул жерде бир мультфильмдин үндөрү коштолуп атыптыр. Жүргүлө чогуу көрөбүз. Ошондо мен сага эмне деп айтайын? Жакшы элеби баары? Баары жакшы. Сонун болуп турбайбы? Дагы сүйлөшүп коеюн дегенмин да сиз менен. Баары жакшы. Эмне кылып атасыз бул жакта? Мен үн коштоп атам. Канчанчы класссыз? Менби? Айтпай эле коеюнчу. Айтпай эле коюңуз. Сонун болду. Үн коштоо студиясында чыныгы эле сыйкыр бар экен, достор. Көрдүңөрбү? Азыр эле эже кичинекей баланын үнүн коштоду. Таң калыштуу. Котормо жана үн коштоо студиясынын эң маанилүү жерине келдик. Жана айтып кетпедикпи, актерлор ушинтип үн коштойт деп. Ошол үн коштоор алдында эмне жүрөт? Албетте, достор, котормо жүрөт. Ал которулса, ошондон кийин гана үннү коштойт да туурабы? Которулбаса кайсы үннү коштомок эле? Ошондуктан дароо таанышалы, бул жерде Сопиева Чынар эжекебиз отуруп бардык болбосо да көбүнчө мультфильмдерди, кинолорду орусчадан кыргызчага которот экен. Ушул дароо эле сурай кетели, бул жерде мына сизде дух грызнули деп жазылып турат. Кантип которобуз? Балдар мындай шалтактаган деген сыяктуу айтат да, ошон үчүн шалтактар деп койдум да мен. Ошол кичине балдардын тилине жакыныраак болот деп ойлойм. Мисалы 10 мүнөттүк мультфильм болсо, сиз канча убакытта аны которуп бете аласыз? Мисалы бир күндө эле кетип калышы мүмкүн да, же бир 4 саат, 5 саат отурасың. Ошо арасында ырлар болуп калат. Ошо ар кандай. Өткөндө биз Карли деген мультфильмди которгом да, мен ал жерде мындай коркунучтуу учурлар бар да, ошондо өзүң дагы ой деп коркуп кетесиң, анан кайра күлөсүң өзүңөчү. Ошолордун арасында жүргөндөй антип ушу ичине кирип алып которбосоң супсагыраак болуп калат. Көрдүңөр достор, актерлор көп болсо 2 же болбосо 3 каармандын образын алып кетип үн коштосо, ал эми котормочулар болсо, ошол мультфильмдеги баардык каармандардын үнүн кадимкидей образын алып текстти которушат экен. Баарыңар түздөнгүлө. Кана? Силер азыр эле көргөн Алиса жана Льюис мультфильминдеги Ханышанын үнүн коштогон универсал адам Жазгүл Имакова бул жерде отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшы. Иш жүзү тууралуу айтып берсеңиз. Кандай өтөт? Сизге мынакей каяктан мультфильмдерди тандап аласыңар? Анан кантип которосуңар? Бизге мультфильмдерди жетекчиликтер алып келет, алар өзлөрү тандап жана эл аралык бөлүмдөр менен сүйлөшүү жол менен келишет. Анан 3 редакторубуз бар. Ошо редакторлорго бөлүшүп берилет. Анан видеолосу менен келет, тексттери менен. Мынтип видеосунда мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай видеосун коюп алабыз, угабыз, дароо которуп кете беребиз бул жерден. Сразу тандай да кетесиң да. Бул үнгө бул актер жарайт, жакшы окуп бере алат, үнүн келиштирип бере алат деп. Кастинг да болот. Анан барып анан жетекчиликке көрсөтүлөт биздин продюсерибизге. Анан продюсерибиз өзү макулдашылгандан кийин үн коштоо иштери, процесстер жүрүп баштайт. Жазгүл эжекебиз бир гана которбойт. Көрдүңөр эле Ханышанын үнүн коштоптур. Андан тышкары дагы көптөгөн мультфильмдерде үн коштогон. Карталар! Ох, жүрүштү кандай жакшы көрөм. Карталар! Кеткиле. Мен эс алышым керек. Болду, кеттик. Деп кетип калат экенбиз, э? Балдар жактыбы? Аябай сонун бекен. Мына балдарга да аябай жакты, кол чабып атышты. Кыргыз тилин өнүктүрүүдө Котормо жана үн коштоо студиясынын эбегейсиз чоң салымы бар экендигин бардыгыбыз көрдүк, достор. Ошондуктан эне тилибиздеги мультфильмдер көбөйө берсин, кыргыз тили өнүгүп өсө берсин.